Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кой-Таш окуясы боюнча камалган Алга Кылычев экс-президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө берүүдө. Бул тууралуу адвокат Самир Жошев жар салды. Анын айтымында Алмазбек Атамбаев бийликти басып алып, мамлекеттик төңкөрүш жасоого белсенгенин, ошондой эле КСДПнын мүчөлөрү Кундуз Жолдубаевага, Амантур Жамгырчиевге, Мээрбек Мискенбаевга жана Жан Сакчы, Канат Сагынбаевга тополоң уюштурууга жана барымтага алууга тиешеси бар деген көрсөтмө берген дейт Фабула ГСТ. Соода өндүрүштүк палатасы өлкөгө инвестиция тартып, экономиканы көтөрүүнү максат кылбастан ичара кызмат талашып, кырылышып жатканын маалымат каражаттары жазышууда. Башкача айтканда, Соода өндүрүштүк палатасынын вице-президенти Асанкул Исаков менен Соода өндүрүштүк палатасынын түштүк боюнча дагы бир вице-президенти Эргешев Орозбек экөө мекемеде өз билгендерин жасап, өтүктөрүн төргө илип алышканы сынга алынууда. Мекемеде ким жакпаса иштен алуу, кимди кааласа кызматка койгон өнөкөт күч алган. Мындай талканды Эргешев менен Исаков чалып жатыптыр. Экөө бажа болушат экен дейт Фабула ГСТ. 20 жыл бою гимнастика боюнча АКШнын курама командасында дарыгер болуп иштеген Жаран 175 жылга соттолду. Ларри Насер 150дөн ашык аялды зордуктаган деп Интерфакс чеки туру сайты кабарлайт. Ларри Насер зордуктаган аялдардын арасында Макайла Марони, Александра Райсман, Габриэль Дуглас, Джорджин Юбер жана Симона Байлс өңдүү олимпиада чемпиондору бар. Анын үстүнөн зордук зомбулук көрсөтүү деп 150дөн ашык аял арызданган. Ал эми ушуга чейин дарыгер балдар порнографиясын сактаганы үчүн 60 жылга соттолгон эле. Эми күнөөлүү 60 жыл бир жазасын өтөп болгон гана экинчи күнөөсүн жууш үчүн түрмөдө дагы бир нече жылга олтурат. Башкача айтканда, калган өмүрүнүн бардыгын абакта өткөрөт. Кылмыш иштин сотуна төрөгалык кылган Розармин Аквилиндин айтымында, Насари ар бир кылмышын кылдат пландап, ойлонуп, куулук менен ишке ашырган. Насар 20 жыл бою спортчулардын дарыгер болуп жүрүп, жасаган кылмыштары эми гана 2016-жылы ачыла баштады. Эки спортчу кыз дарыланууга барган учурда дарыгер аларга башкача кызмат көрсөткөн. 54 жаштагы дарыгер түрмөдө олтурганына 1 жылдан ашык убакыт болду. Коомчулукта бул Абдил Сегизбаев деген ар дайым эле суудан кургак чыга береби деген суроо кабыргасынан коюла баштады. Кой-Таш окуясы боюнча ага катышкандардын баары сурак берип жүрүшөт. Ал эми Абдил Сегизбаевга көңүл бурган киши жок дегендер дарбын. Чынында эле ошондой болуп жаткансыйт. 7-8 августта Кой-Таштагы Атамбаевдин хан сарайындагы окуяда Абдил Сегизбаевда бар болгону белгилүү. Ал ошол 7 август күнү эле аялуу жеринен жаракат алып ооруканага жеткирилгени айтылган. Демек ошол күнү Ашанын хан сарайына спецназар бара турганын да алдын ала билген жана Атамбаевга кабарлаган да болушу мүмкүн. Эгерде ал мыйзамдуулукту тутса, чыныгы генерал болсо, анда Атамбаевга: "Шеф, сиздин жасап жатканыңыз туура болбой жатат. Суракка жөн эле барып коюңуз. Алифанын кызматкерлерине каршы ок чыгарбаңыз" деп айтат эле да. Антип айткан жок. Тескерисинче, Ашанын мыйзамсыз аракеттерин колдогондой болуп жүрдү. Экинчиден, Абдил Сегизбаев УКМКны жетектеп турган кезинде Белизгейт деген долбоор ойлоп тапкан болчу. Белизден документтер келди деп 4 депутаттын жүздөрүнө көз үйкөгөн. Ал жасалма документтерди КТРК аркылуу кайра көрсөтүшкөн. Парламентте талкууланган. Эгерде бул документтер расталбаса, анда Абдил Сегизбаев жоопкерчилик тартат деген ошол кезде президент Алмазбек Атамбаев. Буга Абдил Сегизбаев да макул болгон. УКМКга андай документтер келбеген аныкталганына көп болду. Бирок эмнегедир Сегизбаев дагы деле эркиндикте жүрөт. Эмнеге Абдил Сегизбаевдин жасаган мыйзамсыз иштерине көз жумулуп жатат? Же анын бийликте колдоочулары дагы деле арбынбы? Эркин Мамбеталиев Баткен милициясына белек кылган 2 жол тандабасын кайралабы. Бул тууралуу ал өзү Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып ушундай мааниде айткан. Анда Мамбеталиев: "Россияда күч органдарында иштеген досум бар. Ошол досум экөөбүз машине сатып ишкерлик кылалы дегенбиз. Чек арада чыр болуп кеткенде ага чалып ушундай болуп жатат, белек кылып койбойлубу" деп айттым. Ал дароо макул болду. "Муну пиар деле кылгыбыз келген эмес. Интернетке эмне болуп чыгып кеткенин да билбейм. Мен ал жерден чайда ичкен эмесмин. Бердик, бата сурап эле чыгып кеткенбиз. Эми ал машинелер азыр чек арачылардын колунда. Бирок алар алган жокпуз" деп айтып алышты. "Билбейм эми кандай болот. Кайра алып кет десе алып кетем да, балким башка кайрымдуулук иштерине берем" деп жооп берген. Эскерте кетсек, өткөн апта Эркин Мамбеталиев тарабынан Баткен милициясына 2 жол тандабасы берилди деген чырлуу маалымат фото, видео материалдар менен расталып, социалдык тармактарга тараган. Мындай маалыматты Ички иштер министрлиги дароо расмий түрдө четке каккан. Эркин Мамбеталиев ким өзү? Мамбеталиев Кыргызстан эгемендик алган жылдары мамлекеттик күзөт кызматында иштеген. Кийин мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жеке жан сакчысы болгон. Ал Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтун
активдүү мүчөсү экени бир топ жылдардан бери массалык маалымат каражаттарында жазылып келет. 2 жолу адам өлтүрүүгө катыштыгы бар катары соттолуп, кайра тез эле эркиндикке чыгып кеткен. Кызыгы, экөөндө тең 2 революциядан кийин боштондук алган. Айрыкча экинчи ирет болгондо да өмүр бою эркинен ажыратылган Эркин Мамбеталиев 2010-жылдагы революциядан соң эркиндикке чыгып кеткен. Мындан улам коомчулук арасында анын мындай чагылгандык менен боштондук алынышына Атамбаевдин жеке тиешеси бар деп айтылып келет. Япониядагы Хабигис аталышында тайфундан каза тапкандардын саны 14 кишиге жетип, дагы 16 киши изделип жатат. Ал эми жаракат алгандардын саны учурда 120 кишиден ашат. Бул тууралуу РИА Новости Япониянын аймактык агенттиктерине шилтеме берип жазды. Ишемби күнү кечинде Хабигис тайфуну Япон архипелагынан түштүктүн чыгышты көздөй жылып келген. Түштүктөн чыгышты көздөй жылып келген. Учурда анын борбордук бөлүгүндө басымдын күчү 935 гектопаскаль. Ал эми ылдамдыгы секундасына 45 метр, катуулап кеткенде 60 метрге чейин жеткен. Токиодо шамалдын ылдамдыгы секундасына 41,5 метрге чейин жеткен. Мындан шамал жүк ташыган автоунааларды ала салдырып, дарактарды түп тамыры менен жулуп, электр кубатын өткөргөн түтүктөрдү кыйратып кетери айтылат. Токиодон тышкары 12 префектура жаан-чачындан улам эң кооптуу аймак деп табылган. Ага чейин 23 райондун кооптуулугу жогору экени маалым болгон. Учурда алар кооптуу делген аталыштан чыкты. Катуу шамалдын кесепетинен көптөгөн электр өткөрүү линиялары үзүлүп, 376 үй жарыксыз калып, 14 үйдө суу өчкөн. Суу каптоолор боюнча билдирүүлөр көп түшүп жаткан айтылат. Нагано шаарындагы Тикума деңизине суу ташкындап, 160 киши жайгашкан 2 каарылар үйүн каптаган. Сайтама префектурасындагы 260 киши жайгашкан каарылар үйүнө дагы суу кирген. Учурда аларды коопсуз аймактарга жайгаштыруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган кыргыз жараны кармалды деп билдирди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана ЖМК менен байланыш бөлүмү. Маалыматка ылайык, кечээ 11-октябрда Баймак бекетинин чек ара кызматкерлери мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет жасаган Кыргызстандын жараны кармашкан. СФ аттуу 1985-жылкы кыргыз жараны Кыргызстандан Өзбекстанга чыгып кетүүгө аракет жасаган. Документтерди текшерүү маалында ал 1986-жылкы ИИ аттуу Өзбекстандын жаранына таандык болгон документтерди көрсөткөн деп айтылат маалыматта. Тиешелүү документтер чогултулган соң кармалган жаран Кыргыз Республикасынын УКМКсынын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев: Бабанов кааласа келет, кааласа өлкөдөн чыгып кетет деп ачык саясат гезитине маек курган. Мирлан мырза, Өмүрбек Бабановдун Москвага болгон табышмактуу сапары боюнча айтсаңыз. Биринчиден, Өмүрбек Бабанов мен сыяктуу, сиз сыяктуу Кыргызстандын жараны. Каалаган убагында келет, каалаган убагында чет өлкөгө чыгып кетет. Экинчиден, Өмүрбек Токтогуловичти эл саясатчы эмес, бизнесмен деп билет. Ансыз да акыркы 2 жылда саясаттан алыстап, бизнес иштери менен алек болуп жүрөт. Дегеним, ал Москвага өзүнүн иштери менен барып келди. Саясатташтыруунун кереги жок. Тергөө амалдары жүрүп жатканда тышка чыгууга тыюу салынат дешет. Өмүрбек Токтогулович күбө катары гана сурак берип жатат. Чакырган убагында барып, берилген суроолорго жооп берип жатат. Калганы тергөөнүн купуясы болуп саналат. Саясий чөйрөдө Бабанов Азия Мол соода борборун берип, бийлик менен соодалашыптыр деген күбүр шыбыр кептер айтыла баштады. Мунун баары ушак, чындыкка дал келбейт, комментарий да бербейм. Бийлик рейдерлик басып алууга жол бербейт деп ишенем, деген Мирлан Жээнчороев ачык саясат гезитине берген маегинде. Төрөбай Зулпукаровдон кийин эле вице-спикер Айда Касмалиева пиар иштерин күчөтүп, соц тармактардагы сүрөттөрүн улам жаңыртып барган жеринен мактанычын манчыркай жазып алдыга гана чыгуунун амалында келатат. Модель болсо таза куратма окшойт. Учурда мамлекеттик телеканалдардан баштап радио, интернет желелеринен бери айы дайымды көрө берип тажагандай деле болду. Чабал өрдүк эрте учат болбой, кичине тизгинди тарта туруп, шайлоо башталганда деле теминип чыкса болбойбу? Минтип отурса элди ренжитип алып, аягында добушсуз калбайбы? Дос күйдүрүп, душман сүйдүрүп айтат дечү эле, дейт Азия Ньюс кести. Мамлекеттик бажы кызматы 2020-жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанга ташып келинген автоунаалардын бажы төлөмү кескин өсөөрүн билдирди. Аталган ведомство 2019-жылдын 31-декабрында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңилдиги аяктарын айтты. Бул 4 жыл мурда август айында жеке тараптар үчүн атайын токтом менен бекитилген. 2020-жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанда жеке адамдар үчүн транспорт каражаттарына киргизилген тарифтер күчүнө кирет. Бул Евразия экономикалык комиссиясынын 2017-жылдын 20-декабрындагы чечими менен бекитилген деп айтылат маалыматта. Бажы кызматынын берген маалыматына таянсак, эгерде 2009-жылы чыккан кыймылдаткычынын көлөмү 2,5 миң куб болгон автоунаа мурда $1250 кирип жүрсө, жаңы жылдан тарта $13,600 болот.
Жалал Абад облусу Орусиянын Тюмень облусу менен кызматташмай болду. Соода экономикалык, илимий, техникалык жана социалдык маданий багытта кызматташуу тууралуу келишим кыргыз делегациясынын Тюмень шаарындагы иш сапарынын жыйынтыгында кабыл алынды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда кыргыз өкмөтү менен Тюмень облусунун өкмөтүнүн ортосундагы кызматташтык боюнча 2019-2023 жылдарга түзүлгөн келишимди ишке ашыруунун жол картасы да кабыл алынды. 10-11 октябрда Тюмень шаарында кыргыз диаспорасынын биримдик аймактык коомдук уюмунун 10 жылдык мааракесине карата Кыргызстандын Тюмень облусундагы күндөр аттуу иш-чара өттү. Ага Кыргызстандын экономика министринин орун басары Элдар Алишеров баштаган өкмөттүк делегация катышты. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Москвада кыргыз элчиси Аликбек Жекшенкулов азаттыкка алардын көбү Орусияда экенин билдирген. Анын айтымында бүгүнкү күнү орус жарандыгын алган 500 миңдей кыргызстандык бар. Ысык көл биосфералык аймагы уюму көлдүн жээгин жана түбүн тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Ысык көл коомдук фондунун өкүлдөрү менен бирге уюштурулган соңку акциянын алкагында Бостер айылындагы көл жээги тазаланды. Уюштуруучулардын айтымында бул күнү көлдүн түбүн тазалаганда 15 мүшөк таштанды чыкты. Мындан тышкары жээкте кумдун үстүнөн дагы 16 пакыр чикир чогулду. Иш-чарага экология жаатында алектенген өкмөттүк эмес уюмдар да катышты. Ысык көлдө сууга түшүү сезону май айында башталып, күзүндө суук түшкөндө жыйынтыкталат. Туризм департаментинин маалыматына караганда быйыл биринчи жарым жылдыкта көлгө 145 миң турист келип эс алган, алардын 75% кыргызстандыктар. Новосибирскте базарда иштеген соодагерлерден опузалап акча талап кылып жүргөнгө шектелген жарандар кармалды. Алар Тамерлан деген топтун мүчөлөрү болушу мүмкүн экенин орус басылмалары жазып чыгышты. 7 октябрда эки топтун ортосунда жаңжал чыгып, бир нече адам денесинен ар кандай жаракат алган. Бул факты тергөөгө алынып, жаңжалдын себептери аныкталган. Тагыраак айтканда, базарда иштеген соодагерлер менен алардан акча талап кылып жүргөн жарандардын ортосунда чыр чыккан. Далил катары окуянын күбөлөрү суракка алынып, видео байкоого түшкөн тасмалар дагы алынган. Новосибирск облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери шектүү катары мурда бир нече жолу соттолгон 31 жаштагы Новосибирск облусунун тургунун жана анын 29 жаштагы шеригин колго түшүргөн. Учурда кармалган жарандарга карата бейбаштык жана опузалап талап кылуу беренелери менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Шектүүлөрдүн бири камакка алынса, экинчисинин баш коргоо чарасы каралат. Уруш 7 октябрь күнү болгон. Жаңжалга 50ге жакын киши катышкан. Алардын арасында Кыргыз өлкөсү, Тажикстан жана Өзбекстандын атуулдары да болгондугу айтылат. Бул факт боюнча бейбаштык жана опузалап талап кылуу беренелери менен кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Полиция кызматкерлери бул окуядан кийин 195 мигрантты текшерүүгө алган. Текшерүүдөн кийин чет элдик 11 жаранды Орусиянын аймагынан чыгаруу үчүн тийиштүү документтер топтолуп жатканы маалымдалган.